Биз бир нерсе издеп келебиз да. Ден соолук издеп келебиз, акча издеп келебиз, анан жөн эле жерикинде да келип калдыр болуп калат. Бул ачуучулдук да. Мен өзүм деле ден соолук издеп келгенмин. Мен деле уккам, мына 3 жыл мурун бир классташым айтканда мен уккан эмесмин да, койчу компанияга көп экен депчи. Чын эле компания көп. Бирок закон эмес. Бул алыя берип алып, мындай өзүнүн горячий линиясы бар, сертификаты бар. Эгерде продукцияны биз накладной менен алабыз да, анан эгерде туура бул жакта кашылмаса, компания акчаңарды кайтарып берет. Бак ошол жерде жакканда. Бул алыяга келгенибизде сизде эле мына 5%, 30% деп айтылат. Ошондой мага мен эметкенде мен бир ичип көрөйүнчү, анан ичип көрүп неметейчи, биз чын эле тамакты жеп көрбөйүнчө билбейчи айтпайбыз, уккубуз келбейт. Анан бул айтканда мен ичип көрөйүн, майлы дедим. Анан ошол алдым ичти, мен эле причина запор. Менин уулумдун көп эле причинасы запордон келип чыкканда, мен жүрөктөн стенокардия, женское воспаление, геморрой, ашказандан гастрит, еще нервный травмадан тамырларым ишкеп кетип башым ооруйт эле. Мен эч кимди уккум келбейт эле, көргүм келбейт болчу, жөн эле уже өлүмгө жайган чыккан адам. Биз укулбайбыз. Экинчи группада инвалид элем. Анан мен ойлойт, же сен өлүмдөн же калбадым. Же өлсөң болчу, мен жака бизди тынч койчу деп мен даже ушундай айткан адамдар болгон да. Эми эмне кылайын, жашоо ушундай экен. Ошол өзүбүздү өзүбүз сүйбөсөк, өзүбүзгө кам жебесек, бизге эч ким кам көрбөйт экен. Мен 10 күн реанимацияда жатканда, мен ошондой айтканмын. Эгерде ошол жерден өлбөй чыксам, эсен аман. Кудай кааласа мен только өзүм үчүн жашайын деген. Мен өлүп калсам, мен эле өлөт экен. Менин бала чакам, бир туугандарым, баары жашай берет экен. Мен менен кош эч ким өлбөйт экен. Мен өзүм өлүп кетет экен да. Ошондо кой деди, өзүм күйбөсөм, мага ким күйөт деди.